Эми караңыздар, 10 жылдан кийин же 15 жылдан кийин 240 миң пенсия кээ бир адамдар үчүн өтө аз эле акча болуп калышы мүмкүн. Себеби эртеңки күнүбүздө кандай жашоо болорун биз билбейбиз. Ошондо же болбосо кээ бир адамдын 3 баласы бар дагы. 3 баласынын ар бирине пенсияны наследствого таштап кете турган максаттары болушу мүмкүн. Алар үчүн бизде бизнес место алуунун чеги жок. Мына акчалардын баары сиз бир эле бизнес место койгондогу акчалар болуп саналат. А эгер сиз 21.602 жолу салып, өзүңүз 2 бизнес место ала турган болсоңуз, мына акчалардын баарын 2 жолу алганга, ошондой эле 2 жолу пенсияга чыкканга мүмкүнчүлүк аласыз. Же болбосо сиз эң оптимальный вариант бизде золотая тройка деп коет. 3 бизнес место кое турган болсоңуз, болгону 21.600'ü 3 жолу салып, мына акчалардын баарын 3 жолу алганга мүмкүнчүлүк аласыз, плюс пенсияга дагы 3 жолу чыкканга болот. Демек, ар бир бизнес местаны 3 балага наследствого таштап кеткенге болот. Айырмасы мына акча алганда буга дагы дубликация болуп чыккан үчүн, демек бул дагы өзүңүз болгон үчүн акча двойной түшөт. Ал эми мына учурда акча тройной түшөт. Ошон үчүн баарыңыздар эгерде бул бизнеске чоң максат менен келген болсоңуздар, желательно 2-3 бизнес место койгонго аракет кылыңыздар. Себеби мына 7 жыл, 10 жыл, 15 жыл деген убакыт бир бизнес место үчүн дагы, 2 бизнес место үчүн дагы, 3 бизнес место үчүн дагы бир эле убакыт кетет. Убакытты экономдойтам десеңиздер, сөзсүз түрдө 2-3 бизнес место койгонго аракет кылыңыздар.